Обода Лондон BBC саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Түрк президенти Эрдоган күрттөргө каршы аскерий операциясын токтотпосун билдирип, кандай болгон күнү да жеңишке жетүүнү көздөрүн айтты. Гонконгдогу протесттер жаңы өңүткө өтүп, демократияны талап кылган активисттер Бейжиңге байланышы бар имараттарга кол салууда. Вьетнамдын баш каласы Ханойдогу туристтер көп барган жайлардын бири, шаардын поезд көчөсү коопсуздук маселесине байланыштуу жабылууда. Күрттөр АКШнын аскерлерин кайтып келишин каалап, Сириянын түндүгүндөгү ИМ тобунун согушкерлерин атайын боштондукка чыгарып жатат. Мындай жаңы айыптоосун президент Трамп Twitter баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында аларды Түркия же Европа өлкөлөрү оңой эле кайра кармап алышы мүмкүн. Анткени алардын көпчүлүгү ошол өлкөлөрдөн болушат, деп айтты Трамп. Ал ортодо Сирия өкмөтүнүн аскерлери күрт күчтөрү менен келишим түзүп, Сириянын түндүгүндөгү түрк операциясын токтотууга шашууда. Сирия өкмөтүнүн күчтөрү Айн Иса, Такпа жана Ракка шаарларына бет алганы айтылды. Америкалык шериктештери аймактан чыгып кеткен соң күрттөр президент Асадка жардам сурап кайрылган. Бул жерде дагы бир олуттуу маселе бул Асадты колдогон Орусиянын ролу. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Москва буга чейин ийкемдүү болуп келди деп айтты. Тосмонун артында кароосуз калган халифаттын балдарын жолуктурдук. Бирок бул тасма Түркия күрт кошундарына каршы операциясын баштаганга чейин бир апта мурда тартылган. Балдардын баары жетим калгандар. Алардын ата-энеси ИИМ тобу үчүн согушуп, каза болушкан. Бул жерден биз кичинекей Амираны кезиктирдик. Ал ким экенин дээрлик унуткан. Амираны 5 жашында Британиядан алып кетишкен. Бирок ал мурдагы жашоосундагы айрым учурларды жакшы эстей алат. Мени паркка, оюндарга, ресторандарга алып барышчу дейт ал. Бул балдар турчу жер эмес. Аларды куткаруу керек. Көбү ооруп калган, же жаракат алышкан. Амиранын эжеси Хеба 8 жашта. Анын денесинде киши карай алгыс олуттуу жаракаттын изи бар. Алар үчүн кантип жаракат алганын айтып берүү оор. Соңку күндөрү Багуздагы халифаттын тийгизген психикалык жаракаты андан да олуттуу. Коалиция ИИМ тобунун курал жарак сактаган кампасын бомбалаганда Багузда жүздөгөн адамдар набыт болушкан. Балдарды кичинекей чуңкурларга жашырышкан. Эми ансыз да оор турмушту баштан өткөргөн бул жаш балдар жаңы коркунучка туш болууда. Бул аптада түрк күчтөрү лагерлерге жылып барганда коопсуздук көз жазында калып, жүздөгөндөр качып чыгышкан. Учурда бул балдардын кайда экени белгисиз. Сирияда колго түшүрүлгөндөрдү кармоо кооптуу. Эми бул балдар биротоло дайынсыз кетиши мүмкүн. Бул тасмадагы британдык делген Амира жана анын эки бир тууганы Ракка шаарында Save the Children уюмунун көзөмөлүнө алынганы маалым болду. Гонконгдо нааразылык акциялары 19 жумадан бери зомбулук менен коштолууда. Коогалаңдар мурунку жумаларга салыштырмалуу басаңдаганына карабай ондогон кишилер камакка алынды. Бийликтин айтымында жекшемби күнкү нааразылык акциясы учурунда бир офицер мойнуна жаракат алган. Ник Биктин баяндамасында айрым кадрлар оор тийиши мүмкүн. Гонконгдогу массалык жүрүштөрдүн чордонунда жүргөн активисттер маселени колго алып, басаңдап бараткан нааразылык кыймылын жандандырууга аракет кылууда. Алар эркиндик үчүн күрөшүү деп аташкан аракети токтобосун айткан. Бул тууралуу уккан полиция арсар болуп туруп калган. Көп өтпөй өкмөттүк имараттар, анын ичинде почта, Кытай бизнестери да бутага алынган. Активисттер көп убакыт бою эмне кылаарын билбей жүрүштү. Бирок учурда көчөлөрдү аралап, Кытайга байланышы бар жайларды көрүп калышса, кол салууга өтүшөт. Азыр кытайлык дүкөнгө келишти. Полиция жетип келерде алар дароо тарап, көчөлөрдү кыдырууну улантат. Тайпоо мобилдик топтор кыдырып жүргөн Гонконгдогу көптөгөн аймактардын бири. Болчу нерсе баары бир орун алды. Аягында көп полицейлер жетип келишкенде демонстранттар качып кетишти. Алар Гонконг боюнча мындай мышык чычкан оюндарын ойноп жатышат. Тынчтыкты сактоо үчүн жөнөтүлгөн миңдеген полицейлер өздөрү кол салууга душар болууда. Бул офицер мойнуна сокку жеген учур.
кол салган адам кармалып, офицер ооруканага жеткирилген. Гонконгдун полициясы 4 айдан бери күчөтүлгөн тартипте иштеп, пикетчилерге өтө агрессивдүү болуп жатасыңар деген айыптоолорду кайра четке кагып келишти. Учурда алар демонстранттарды табууга аракет кылууда. Бирок ачыгын айтканда аларды табуу кыйын. Анткени алар көчөлөрдү аралап качышкан. Жашоо дайыма улана берет, бирок ал адаттагыдай эмес. Бул аптада шаардын лидерлери терең тамыр алган көйгөйлөрдү кантип чечээрин айтышат. Ал олуттуу тапшырма. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. 2017 жылы Каталониянын эгемендүүлүгүн жар салууга аракет кылганы үчүн 9 каталониялык лидер абакка кесилди. Алар 9 жылдан 13 жылга чейин эркинен ажыратылды. Лидерлер төңкөрүш жасоого аракет кылышкан деген оор айыптан бошотулду. Эгемендүүлүктү жактаган активисттер шаардын тургундарын массалык жарандык дүрбөлөң уюштурууга чакырууда. Японияда ишемби күнү Хагибис тайфуну өткөндөн кийин 10 миңдеген тургундар издөө жана куткаруу иштерине катышууда. 37 киши каза болуп, 20 киши дайынсыз. Хагибис соңку 10 жылдардагы Японияга келген эң ири тайфун болду. Филиппинде соңку 19 жылда денге вирусу өтө тездик менен жайылып кетишине байланыштуу өлкөдө массалык түрдө полио эмдөө жүрүп жатат. Сентябрь айында 2 учур катталган жана күмөн жараткан 4 факт изилденүүдө. 2017 жылы Филиппин элинде вакцинанын сапатына болгон ишеним жоголгон соң өкмөт коопсуздукка байланыштуу деңгеге каршы эмдөөнү токтотуп койгон. Жергиликтүү калктын 2 жумага созулган нааразылык акциясынан улам Эквадордун өкмөтү күйүүчү май субсидияларын калыбына келтирди. Бул келишимге келүүгө Бириккен Улуттар уюму менен католик чиркөөсү ортомчу болуп берди. Жергиликтүү элдин лидери өнөктүктү токтоторун айтты. Вьетнамдын баш калаасы Ханойдо туристтер арасында эң популярдуу деп эсептелген поезд жүргөн көчөдө дүкөн жана кафе ачууга тыюу салынды. Бул көчөдө поезддер күнүгө каттайт жана алар үйлөрдөн болгону бир нече сантиметрге гана алыс өтөт. Бир тургун эмне үчүн бул туристтик жай сакталып калышы керектигин айтып берди. Бул Ханой шаарынын эң белгилүү туристтик жайларынын бири. Күн сайын бул райондогу ушул көчө аркылуу поезддер өтөт. Саякатчылар аны жакындан көрүүнү жакшы көрүшөт. Көп тургундар темир жолдун боюна кафелерди курушкан. Менин атым Ган. Мен ушул поезд көчөсүндө чоңойгом. Эртеден түн ортосуна чейин көптөгөн поезддер өтөт. Поезддер келатканда катуу үн чыгарышат. Бирок мен ага көнүп калгам. Андыктан түнкүсү тынчымды албайт, уктай берем. Бала кезимде темир жолдо басып ойноп эле жүрчүбүз. Эч кандай маселе жаралчу эмес. Себеби ата-энем мени кырсыкка кабылбасын деп мага көз салып турчу. Чоңойгончо кырсыкка деле кабылган жокпуз. Саякатчылар бул жерге сүрөткө түшүү үчүн көп келет. Баардык кофе саткан дүкөндөр туристтердин коопсуздугуна көңүл бурушу зарыл. Поезд келе жатканда коңгуроо улам кагылып, жарык күйүп өчүп турат. Ошондо мен отургучтарды жылдыра коем. Ал эми туристтер болсо ордунан тура калышат. Учурда бул поезд көчөнүн келечеги бүдөмүк. Бийлик жолду бууп, кафелерди жабууга мажбурлады. Алар муну кооптуу жай дешүүдө. Нган менен сүйлөшкөндөн бери анын кафеси жабылып калыптыр. Бирок ал жакында кайра ачылат деп үмүттөнүүдө. Бул жерге көп саякатчы келет. Ана мен алар менен баарлашам. Аларды аябай жакшы көрөм. Эмки жылы Жапонияга барып, окуу үчүн иштеп акча тапканы жүрөм. Азыр университетте жапон тилин үйрөнүп жатам. Мугалим болгум келет. Менин үйүм абдан өзгөчө деп ойлойм. Анткени көп жерде биздин поезд көчөдөй көчөлөрү жок. Биткоинден тартып Apple Pay төлөмдөрү кайсы убакта болбосун акчанын ролу өтө чоң.
Бирок мындан 50 жыл мурун бардык жерде кагаз акча гана колдонулчу. Жана акча которуу системасы топ жарган технология деп эсептелген. 1960 жылдары кредит карта менен төлөө төңкөрүш жасагандай сезилип, кагаз акча менен тыйындар такыр эле колдонулбай калчудай көрүнгөн. BBC-нин архивдик материалында 1969 жылы ишке кирген эртеңки дүйнө аттуу долбоор тууралуу көрсөтөбүз. Бул жабдык Британ банктарынын бирине эбегейсиз компьютерди кубат берет жана мындай жабдык өнүккөн өлкөлөрдө гана бар. Банкка катталган ар бир эсептин маалыматы ушул жабдыктын ичинде сакталат. Ал маалыматты каалаган учурда алып же жаңылатып турса болот. Мындай жабдыктын бирөөсү эле миңдеген банк кызматкерлердин жумушун аткарат. Бул ири компьютер аткара алчу соода системасы революциялык таасирге ээ. Анткени ал өтө жөнөкөй. Бул системанын негизин кадыресе телефондон татаал эмес, арзан эле компьютер түзөт. Ал телефондук тармак аркылуу борбордук компьютерге байланышат. Сиз бир нерсе сатып алып жаткан дүкөн өздүк номерин киргизет. Кардардын кредит картасы дүкөндү анын банкы менен байланыштырат. Кардар өзүнүн жашыруун пин-кодун киргизген соң компьютер анын банк эсебинен акча чыгарууга уруксаат берет. Соодагер буюмдун баасын киргизет. Кардардын аны сатып алууга каражат жетсе, анда соода ийгиликтүү өткөн болот. Акча кардардын банк эсебинен чыгарылып, дүкөндүн банк эсебине кетти. Ал дүкөндө бир дагы тыйын алмашылган жок. Бул система бара-бара акча көтөрүп жүрүү зарылдыгын жокко чыгарышы мүмкүн. Натыйжада акчаны сак кармоого кеткен чаралар жеңилдеп, кагаз иши азайышы ыктымал. Эгер кагаз акча компьютердик революциянын биринчи курмандыгы болчу болсо, анда ошону тейлеген миңдеген банк кызматкерлеринин жана бухгалтерлердин келечеги эмне болот? Алардын көбү жумушсуз калат. Кыскартылчу жумуштар адатта жемишсиз жана жалпысынан алганда кызыксыз. Андай жумуштарды компьютер кылганы оң. Бирок мындай жумуш менен миңдеген тургундар нан таап жешет. Элге билим берүүнү улантуу жана тренинг өткөрүү зарылдыгы тууралуу көп айтылып келет. Бирок бул пландарды эми ойлогондон эртерээк ишке ашырыш керек болуп калды окшойт. Эми спорт жаңылыктары. Бриджит Коскей марафон чуркап аялдар арасында рекорд койду. Теги кениялык жөөгүлүк Чикагодо өткөн марафондо 2 саат 14 мүнөт 4 секундада чуркап келди. Ал мурда рекорд койгон Паула Радклифтен ашып келди. Эфиопиялык Абабел Йенаше 7 мүнөт кийинирээк экинчи болуп калды. Эмки жылы орун алчу Европа чемпионатына жолдомо алчу оюндар бүгүн түнү уланат. Англия А группасында Болгарияны утуп жолдомо алып калышы мүмкүн. Дүйнөлүк чемпионатты жеңген Франция Түркия менен беттешет. Эки тарап тең H группасында. Исландия ошол группада 3-чү жана алар алдыга жылыш үчүн Андорраны утушу керек. Ал ортодо чемпиондугун коргогон Португалия Украина менен ойнойт. Формула 1. Валтери Боттас Японияда өткөн Гран-прини утуп алды. Ошентип Mercedes-Benz бул титулду 6-чы жолу катар менен утуп жатат. Боттастын командалашы Луис Гамилтон 3-чү келди. Ферраринин айдоочусу Себастьян Веттел 2-чи болду. Мындан аркы Гран-при таймаштарын эми же Гамилтон же Боттас жеңе алат. Британиялык айдоочу элдин сүймөнчүлүгүнө ээлик кылып жатат. Ал учурда 64 упай менен алдыда. Жаңылыктардын соңунда Мьянмада өткөн Тадингют аттуу жарыктардын фестивалына миңдеген тургундар келди. Бул бирмалыктардын Тадингют аттуу календарынын ай толгон күнүндө белгиленген фестивалы. Аны ошондой эле Мьянманын жарыктар фестивалы деп атап коюшат. Анда миңдеген тургундар Буддага болгон сыйын көрсөтүү үчүн шам жагат. Берүүнү ушуну жыйынтыкта Сан Алпарган Эрмек Масутов болду. Саламатта калыңыздар.